Саламатсыңар достор. Азыр Сыймык Жапыкеев МВДга лингвистикалык экспертизанын эмеси боюнча суракка келди. Birinci. Assalamu alaikum dostlar. Bari жақсы, Құдай шүкүр. Жақсы жаңалықтардан баштасақ, Фин полиция эме жақсы деп атат, Мақсат байка айтсаңыз, Балдар молодцы. жақсы атабайм сиз. Фин полиция сонун иштеп атат дегенен шай болуп калыптыр уже. Биз дагы ошон үчүн нормальный настроение менен жүрүп калдык. Анан бияка эме Жумалиев жазгандан кийин чакырат да, бул МВДде эч кандай күнөө жок. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча да. Экспертизаны еще биз Аны еще териштиребиз. комплексный дегени бар, комиссионный экспертиза дегени бар. Булар аны менен бүтпөйт. Булар экспертизаны орусча которуп берсе кандай? Ошол. Эксперт орусча, кыргызча десе? Кыргызча айтканда орусча которуп. Анан бүт баарын алып келди тама. Да, бирок МВДга деле эме жок. СМБ деле бар, иштеп атат туурабы? Бар иштеп атат. İşte o da, Fin politsiya işte o da. Biz kazı atacak. Anan hiç kim de böyle gelbeyle koygular. Evet, bravo. Hiç kim gelbeyle mesela. Vakt oldu mu? Hava bitti öyle gerek. Sen ertenden başla ya. Bizi böyle söyleştirelim. Sen Galatasaray mı? Normal yolu varıp durup sen ne Assalamu alaikum. Комментарий koysun. Ne de kommenter edelim. Bugün Sıймык Жапыкеевдин Siz жактоочусу болосуз. жактоосу үчүн кылмыш боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармаларына келдик. Анан көрө жатабыз, пока билбейбиз. Биринчи жолу келип баратабыз. Кандай суроолор болот экен, чыккандан айтып берелер. Ата азыр эчке белгисиз. Күтөбүз. Сыймык байке мына кирип кетти. Мейлі анда. Масат байке. Все нормально. Самое главное, бар тынч. Эч провокация калтырбагыла. Эч бирөөңөр кандайдыр жолдорго чакыруу тийип болуп калса дагы вообще реагировать этпегиле. Бул бүт провокация, атайын уюштурулуп аткан. Ошону туура кабыл алып койгула. Азыр мына адвокат менен Сыймык кирип кетти. Азыр суракка кирип чыгышат, чыгат, угабыз, баарын көрөбүз. Баары мыйзам чегинде. Биз баардыгына буга чейин деле канча айтып келатканбыз, бүт баары мыйзам талаасында, мыйзам жолунда болуш керек. Эч бирөөнүн мүлкүнө же кандайдыр бир коркунучту келтирүү эч кандай болгон эмес бизде. Чакырык да болгон эмес, андай ой да болгон эмес эч качан. Ошону азыр деген тастыктаганга Сыймык тергөөгө кирип кетип атат. Ошол маселелер боюнча азыр суроо берет, суроолорго жооп берет. Биз тынчтык жол менен эле Кыргызстандагы чоң азаттын ишин алып баралы деген ниетте эле жүрүп атабыз. Эч кандай мыйзамсыз бузууларга бармай жок. Таза балдар таза жол менен, таза кол менен келишет. Ошону айтып коеюн силерге тууган. Эми күтөбүз чыгышын.